Жеке ишкер Тосор коомунун негиздөөчүлөрүнүн бири Айбек Сарыгул азыр биз менен байланышта турат. Үркүн деп айтышат. Көтөрүлүш деп айтышат, кандуу окуялар деп айтып атышат. Бул 1916-жылда болгон окуяларды эмне себептен кыргыз эли эскерип туруусу керек? 1916 жылкы окуялардан бир сабак чыгара албаганыбыз болуп атат да. Ошон сабак болбогон үчүн бизде ошо үркүн деп келебиз, кандуу көтөрүлүш деп келебиз, кандуу мындай баш көтөрүү деп келип атпайбызбы? Анткени биз толук кандуу бир сабак чыгара алган эмеспиз. Ошондуктан муну эсте тутуп, келечек муундардын буга сабак чыгаруусуна шарт түзүшүбүз керек да. Ушул келечек муундар үчүн мындан кандай сабактар чыгышы керек эле да? Тек кана ошо тарыхты үйрөнүп алыш керек беле, билип алыш керек беле, эстеп жүрүш керек беле? Эмне сабак болушу керек эле? Биз эми бул 16 жылкы окуялар биз азыркыга чейин жалгыз эле Кыргызстанда болгондой бир карап келип атпайбыз. Жаңы муун ошондой деп, азыркы муун ошондой ойлойт да. Бул жалпы Орто Азияда, Түркистанда болгон бир көтөрүлүш аракети, эркиндик аракети болгонун биз баамдабайбыз. Андан сабак чыгарган эмеспиз. Ишке ашпай калган бир эркиндик көтөрүлүшү катары баалабайбыз. Андан кийин ошо согуш ошо 16 жылкы окуялардан кийинки болгон нерселерди советтик идеология үркүн деп бизге таңуулаган нерсени эмдигиче алып келатабыз да. Ушунун баарынан сабак чыгарыш керек эле да. Биз эмне үчүн үркүн деп атап калганбыз? Эмне үчүн ошо көтөрүлүш деп айта албайбыз? Боштондук кыймылы деп айта албайбыз? Эмне үчүн ошо биз башка өлкөлөрдү эмдиге чейин азыркыга чейин мисалы үчүн Кытай тарапты биз душман катары көрүп келебиз? Ушундай бир нерселерге бир сабак чыгарыш керек деп биз азыр муну кыла албайбыз. Анткени биздин азыркы муун эмдигиче ошо советтик идеологиянын моюндуруунда десек болот. Анткени советтик идеология бизди 3 муун боюнча ушу үркүн деп мындай падышалык Россияга каршы бир көтөрүлүш болгон, анан кыйрап калган, анан болбой калган, анан советтик бийлик келип куткарып калган, Ленин куткарып калган деп келебиз да. Быйыл ошол 16-жылкы өткөн кылымдагы окуялар Жетөгүздүн Тосор айылында эскерилип жаткан экен. Эмне себептен ушу Тосордо бул чара өткөнүп жатат? Тосор айылында Кыргынсай деген жер бар. Тосор айылынын күнчыгыш бетинде. Ошол жерде 1916 жылы бир айыл жок кылынган экен да. Ошол 150 кишилик айылдан жалгыз гана бир 13 жашар кыз тирүү калып, ошол сайдын ичи менен жөрөмөлөп жүрүп отуруп, анан көчпөй калган бир канча түтүнгө барып баш багып, ошондон анан тирүү калып ошону айтып берген экен. Бул дагы ошону биз эске туталы деп, ошол Кыргынсайдан баштап, ошол кыздын басып өткөн жолу менен, тоо таянып качкан жолу менен биз чыгалы деп ошо жөө жүрүш баштатканбыз. Былтыр ошо эсимде коомдук уюмуна катышып, быйыл ошо эсимде коомдук уюму үркүндүн изи менен деп ошо башка аймактарда да кылып атат. Ошо бүгүн башталды, 15-ине чейин болот. Акыркы этабы ошо биздин ошо Тосор айылында болгон атат. Биз муну Тосор коому тарабынан биз демилгелеп, жылыга ушундай кылып туралы деген ниетибиз бар. Былтыр бир жарым күндүк жүрүш болгон, быйыл бир күндүк, толугу менен бир күндүк жүрүш болот. Келечекте муну 3-4 күндүк, бир жумалык ошо мурдагы ошо Кашкарга чейинки Текес тарапка кетет экен бизден, ошол жака чейинки бир жөө жүрүш кылсак деген ниетибиз бар келечек үчүн. Бул окуяга далай чыгаан кыргыз жазуучулары өзлөрүнүн чыгармаларын арнаган эле. Жөнөкөй турмушта деле мен чоң апам бар эле да, жайбаракка чайчы отуруп калсак эле, биз үркүнгө качып барганда деп эле анан ошо жолдо болгон окуяларын, көргөндөрүн, башынан өткөндөрүн айтып берер эле. Силердин айылда да бул окуяны ошентип кары кишилер эстеп, жаштарга айтып отуруп калышабы? Биз ошо айткан жаштар калбай калды да, мен ошо чоң ата, чоң энелерим ошо үркүнгө качышкан экен, барып келген айтып калышчу, аны айтпай эле, эстебей эле коелу, эмне угасың деп эле айтып калышчу да. Ошол эле жанакы айтып аткан жанакы жалгыз кыз деп атпайбы, 13 жашар кыз. Кийин чоңоюп ошо биздин айылга келин болуп, апа болуп калыптыр да. 70-жылдарда өтүп кетиптир, бирок 60-жылдарга чейин, ömүрүнүн акырына чейин орустардан коркуп, орустун сөзүн орус деп оозуңа алба, сөз айтпа деп жүргөн экен. Кийин гана өлөрүнө жакын өзүнүн кайын сиңдисине айтып берген экен ушул болгон окуяны. Ошону ошо бир жээн угуп алып, анан айылга айтып,
айыл мындай кыргын сай деп билет, бирок окуяны толук кандуу айыл толугу менен билет деп айтыш кыйын. Ошерекел, ошол 13 жашында барып келип анан коркуп эч кимге айтпай жүргөн окуясын кийин айтып берген экен. Сиздин өзүңүз ошол окуяны угуп калганыңыз барбы? Билсеңиз айтып бербейсизби? Мен ошо жанагы ошол окуяны жашаган кыздын кайын сиңдисине айткан сөздүн бир бөлүмүн айтып берейин. Ошо 150дөй киши экен, бир айыл эл, ысык көлдүн түндүк жагынан келген бир айыл экен. Ушу үркүнгө кетип бараткан жолдо бир 5 кишилик карательный отрядка туш болуп, ошол жерде ошол Кыргын сай деген сай бар, ошол сайдын ичине камалып өлтүрүлгөн экен да. Ошол өлтүргөндө башталгычта баягы жаштарын атып салган экен, андан кийин калгандарын баарын колун байлап отургула деп үстүнө ошо мурдагы ошо жабууларды таштап, боз үйдүн жабууларын таштап, андан кийин кылычтаган экен. Кылычтап, анан жана штыктар менен сай өлтүргөн экен. Ошо кыздын да ошо кийин ошо апаны айтып калышат, ошо бутунда жара изи бар эле депчи. Анан согончогу кылыч менен чабылган экен да. Анан ошо түн ортосунда ойгонуп, суу ичем деп суу ичсе кан болуп чыгат. Ошондон анан качып жүрүп отуруп, анан ошо биздин айылдан көчпөй калган бир канча үй бүлө бар экен. Ошо тоонун ичинде. Тосор ичи деп коет, ошол жака чейин барган экен, ошол кишилер ал кишини таап алып, анан ошо багып алышкан экен. Кийин ошо жеткенден кийин ошо таап алган кишилердин бирөөнө никелеп коюшкан экен. Кийин ошо 60-жылдар ошо Кыргын сайдын этегиндеги жерлерди өздөштүрөбүз деп жер айдаганда, ошо Кыргын сайдан сөөктөр келип турчу дейт. Сөөк агып келип турчу экен да, ошондой бир болгон экен. Мурда муну билишчү эмес экен, баягы сөөк агып келсе мурдагы сак убагындагы бир коргондордон чыгып атса керек деп. Кийин ошол уккандан кийин анан ошол сөөктөр экен ортого чыгып атат. Анткени ошо кызды айтып баргандан кийин ошол жерде көчпөй калгандар түнү менен акырын келип, анан тигилер баягы өлүктөрдүн баарын акырын сүйрөп барып жардын боюна коюп, анан жарды көчүрүп коюшкан экен болгону. Кийин азыр деле кыян жүрүп ошо сөөктөр чыгарып калат экен да.